3-март дүйшөмбү. 2025-жылдын январында мамлекеттик бюджеттин кирешеси 35 миллиард сомдон ашты. Бул былтыркыга салыштырмалуу 7 миллиардка көп. Январда өлкө бюджетине казино жана букмекердик кеңселерден 31 миллион сом түшкөн. Кыргызстанда жумушсуздардын саны 25%га кыскарды. Бишкектин санитардык полигонуна 100 миллион сомго техника сатып алынат. Айдоочулук көлүктү алууда милдеттүү түрдө керек болгон медициналык справканы алуу жеңилдейт. Бул процедура автоматташтырылат. Жылдын январь-февраль айларында салык кызматы бюджетке 41,5 миллиард сом салык чогултту. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктык түшүүлөр дээрлик 11 миллиард сомго көбөйгөн. Акыркы жарым жылда өлкөдө 4 миңден ашык электромобилдерге жашыл номерлар берилди. Япония Кыргызстанга 4 мобилдүү клиниканы бекер берет. Чет элдик номерлуу унаалардын ээлери легалдаштыруу баасын 2 эсе арзандатууну суранышууда. Социалдык фонддун региондук органдарына жаңы унаалар тапшырылды. Каржы министрлиги кыймылсыз мүлк менен операциялар боюнча мамлекеттик алымдарга 50% жеңилдик киргизүүнү сунуштоодо. Документ коомдук талкууга жарыяланды. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду туризм тармагында 61 миллион долларга бааланган 221 долбоорду колдоорун билдирди. 4-март шейшемби. Кыргызстан январь айында алтындын корун дээрлик 2 тоннага кыскартты. Нарын шаарында мындан ары троллейбустар жүрбөйт. Буга троллейбус линияларынын начар абалы жана аларды тейлөөгө кеткен чыгымдын кымбаттыгы себеп болгон. Алардын ордуна автобустарды коюуну көздөп жатышат. Эми электрондук кол тамганы жаңыртуу үчүн калкты тейлөө борборуна баруунун кереги жок. Кол тамганы онлайн алуу мүмкүнчүлүгү кайрадан жеткиликтүү болду. Камчыбек Ташиев жардамга муктаж үй бүлөгө 1 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Достук өткөрмө бекетинен Ош шаарын карай жүрүүчү жолдун 2 жээгин иретке келтирүү менен айланманы оңдоп түзөө, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча эскиз долбоору иштелип чыкты. 2024-жылы Кыргызстан айыл чарба продукциясын экспорттоону 17,4%га көбөйтүп 38,5 миллиард сомго жетти. Тажикстандын борборунда Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзоданын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын орчундуу маселелерине арналган кеңейтилген жолугушуу болуп өттү. Өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн негизги багыты Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү жана андан ары өнүктүрүү болду. Бишкекте автобустарда QR-код аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү процесси кыйынчылыктарды жаратууда. Мэрия маселени кантип чечүүнү ойлонуп жатат. Түштүк Корея Кыргызстанга жеңил унаалардын экспортун көбөйтүүнү улантууда. Кореянын бажы кызматынын маалыматы боюнча январь айында эле Кыргызстанга 95 миллион долларлык унаалар келген. Улуттук банк 999 таза алтын куймаларын арзандатууда. Гемин районунда мыйзамсыз менчиктештирилген Кыргызстандын химия металлургиялык комбинатынын бир бөлүгү мамлекеттин менчигине кайтарылды. Кыргызстан менен Свердлов облусунун ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси талкууланды. Өзгөчө туризм чөйрөсүндөгү кызматташтыкты өнүктүрүүгө көңүл бурулду. Анда аймактар ортосундагы туристтик агымдын олуттуу өсүшүнө алып келе турган Екатеринбург-Тамчы авиакаттамын калыбына келтирүү маселеси болду. 5-март шаршемби. Кызмат мамлекеттик мекемесинин жаңы имаратынын курулушуна старт берилди. Электр энергиясын пландуу өчүрүүлөр кайра жанданды. Чектөөлөрдүн графигин ведомствонун сайтынан тапса болот. Бишкек шаардык мэриясы таштандыларды туура эмес жерге ыргыткан шаар тургундарына 18 миң сом айып салды. Акталада плодородие ишканасынын 2 гектардан ашуун жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Кыргызстан 2025-жылдын январында дүйнөдөгү эң көп алтын саткан 3 өлкөнүн катарына кирди.
Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чегара келишими боюнча пикирин билдиргени үчүн Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылды. Бишкек башкы архитектура мекемесинин Telegram-боту тесттик режимде иштөөдө. Анын жардамы менен шаардын жашоочуларынын керектүү маалыматтарды алуусу жана мекеменин бирдиктүү терезесине тапшыруу үчүн документтерди чогултуусу жеңилдейт. Кыргызстанда мектептерде 12 жылдык билим берүүнү этап менен киргизүү улантылат. Бул процесс өлкө жетекчилиги тарабынан айтылган бардык сын-пикирлерди жана талаптарды эске алуу менен ишке ашырылат. Кыргызстанда ак калпак күнү белгиленди. 6 март бейшемби. Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү завод ишке кирет. Күнүнө 25 тонна же бир сезондо 1000 тоннага чейин даяр продукция өндүрүүгө жөндөмдүү болот деп болжолдонууда. Токмокто өлкөгө 8,5 миллион сомдон ашык зыян келтирген салык кызматкерлери кармалды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Вьетнамга расмий сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Кыргызстандын улуттук банкына 33 жыл толду. Достук айыл элинин макулдугу менен баары Баткен районунун Бужум айылына караштуу Чет булак жерине көчүрүү чечими кабыл алынды. Аталган аймак Баткен шаарынын аймагы менен чектешет. Натыйжада ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкесине мамлекет тарабынан бардык шарттары менен турак үй курулуп берилет. Жалпы 71 үй курулат. Салык кызматы эсепке алынбаган товарларды 1 апрелге чейин онлайн режиминде легалдаштырууга болорун эскертүүдө. Манас эл аралык аэропортунун аэровокзал комплекси реконструкциядан өтөт. Комплекс 18 000 чарчы метрге кеңейтилет. Адылбек Касымалиев Вьетнамдын президенти Луон Квонг менен жолукту. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар ар кандай тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Транспорт министрлигинде 567 миллион сомдук материалдык жетишсиздик аныкталды. 7 март жума. Кыргызстандын аэропорттору экологиялык жактан таза жаңы такси кызматын ишке киргизди. Эми жүргүнчүлөр үчүн атайын эко-такси кызматы жеткиликтүү болот. Бишкектеги техникалык тейлөө борборунан чыккан өрттө 4 унаа күйүп кетти. Кыргызстанда Германиядан келген 60 туроператордун катышуусунда туристтик форум өтөт. Садыр Жапаров Аксы жана Каракулжа райондорунун акимдерин алмаштырды. Кыргызстан менен Вьетнам энергетика тармагында 3 меморандумга кол коюшту. Казакстан Кыргызстанга транспорттук инфраструктура тармагындагы кызматташуунун алкагында 5 локомотив белек кылды. Акылдуу светофор Бишкектин бардык райондоруна киргизилет. Бул үчүн Түштүк Корея $10 миллион бөлөт. Бишкекте батирлердин кымбаттоосу уланууда. Февраль айында 1 чарчы метринин орточо баасы 1,4% жогорулап, орточо эсеп менен 103 465 сомго бааланды. Министрлер кабинети өлкөдөн кара металлдарды экспорттоого тыюу салууну узартты. Президент бажы кызматынын башчысына жана анын кол алдындагыларга эскертүү берди. Садыр Жапаров Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменовго Достук айылынын жашоочулары менен жол берилгис тон менен баарлашкандыгы үчүн ооз-2 түрдө эскертүү берилди. Мамлекет башчысы кызмат адамдарды этикалык нормаларды сактоо жана калкка урмат сый менен мамиле кылуу үчүн өзгөчө жоопкерчиликтүү экенин баса белгиледи. 8 март ишемби. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги Борбордук мечитте намаз окуп чогулгандардын баарына оз ачар өткөрдү. Бишкекте төлөм терминалдарынан жалпы суммасы 2 миллион сомго жакын 79 уурулук жасаган кылмышкерлердин тобу кармалды. Баткен облусунун башчысы Айбек Шаменов Достук айылынын элинен орой сүйлөгөнү үчүн кечирим сурады. Ошондой эле Достук айылынын тургундарына мамлекет тарабынан 30 сотых жер берилерин айтты. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардын көчөлөрүн текшерүүнү улантууда. Бул ирет ал Ишматов жана Куринкеев көчөлөрүндөгү мыйзамсыз курулуштарды бузууну тапшырды.
Талас, Кемин жана Шопоков шаарларынын таза суу жана канализациясын модернизациялоого 17 миллион евро бөлүнөт. Министрлер кабинети Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен кредиттик келишимди түзүүнү жактырды. Кыргызстанда аялдардын эл аралык күнү белгиленди. Өлкө айымдарын жазгы майрамы менен президент Садыр Жапаров да куттуктады.